Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде нарын жаңылыктар маалымат топтомунун дүйшөмбү күнкү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Жазгүл Субалиева, алдыдагы мүнөттө. Жер мунапысына арыздарды кабыл алуу 1 айга узартылды. Буга эмне себеп болду? 576 арызга баш тартылды. Булар болсо ошо мунапыс мыйзамына дал келбеген арыздар болуп саналат. Жазгы өнөктүк шайма-шайба. Бул жылы дейкандарга кандай жеңилдиктер бар? Биякта болсо мына 18-17 сомдон алып атабыз. Жакшы эле болуп атат буюрса жеңилдиктер. Улуу жеңишке 80 жыл, мына ушул тынч жашоону алып келген аталарыбыз арабызда азыр дагы бар. Алардын бири Сатынды ата туурасында алдыдагы мүнөттөрдө кеп болот. Бизде атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады. 21 апрелде Манама шаарында Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Бахрейндин падышасы Хамад бин Иса аль-Халифанын расмий жолугушуусу өттү. Азем Бахрейн падышачылыгынын сарайында өттү. Биргелешип сүрөткө түшкөндөн кийин эки мамлекеттин лидерлери саламдашты. Андан соң Кыргызстан жана Бахрейндин мамлекеттик гимндери аткарылды. Кыргызстан жана Бахрейндин мамлекеттик гимндери аткарылды. Президент Садыр Жапаровдун расмий сапарынын урматына 21 замбирек залп атылды. Мындан кийин мамлекет башчылар ардактуу кароол ротасынын командиринин рапортун кабыл алышты. Аземдин расмий бөлүгү аяктаган соң Садыр Жапаров менен Хамад бин Иса аль-Халифа делегация мүчөлөрүн тааныштырып, эки тараптуу жолугушуу үчүн сүйлөшүүлөр залына өтүштү. Жер мунапысына байланыштуу арыздарды кабыл алуу Нарын облусунда 1 айга узартылды. Буга чейин өкмөттүн токтомуна ылайык 1 майда жарандардан арыздарды кабыл алуу токтомок. Бүгүн президенттик аппараттан келген эксперттик комиссия жергиликтүү бийликтин сунушун угуп көрүп, муну 1 июнга чейин узартты. Бүгүнкү күнгө Нарын облусу боюнча жарандардан жер мунапысы боюнча 7424 арыз түшкөн. Алардын 3500-үнө мамлекеттик акт берилип, 576 жарандын арызы артка кайтарылган. Тема боюнча кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Жер мунапысы комиссиясынын 3 жылдан бери Жер мунапысына байланышкан көйгөйлөрдү аныктап, аны чечүү боюнча президенттик аппараттан эксперттик комиссия Нарын облусуна келген. Алар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жер мунапысы тууралуу типтүү жобону аткарууда жаралган көйгөйлөрүн угуп көрүшүп, аны чечүү жолдорун талкуулашты. Мисалы, Актала районунда 150 жаран жерине техникалык паспорт, кызыл китебин алышып, турак жайларын куруп алышкан. Бирок жер айыл чарба багытында болгондуктан өзгөртүүгө кирбей калып калган. Алар турак жайына мыйзамдуу документтерди алуу үчүн райондук комиссияга кайрылышкан. Кызыл китептери бар, колдорунда укуктары катталып калган токтомдору бар адамдарды ушул күнгө 73 жарандын бузуусу жазалып берилди. 53 гос актысын жаңыртышты. Дагы 45 документ ушундай. ПЗУ КЗ1 деген документ ПЗУ жасап атканда элдер кайрадан 4805 сом ПЗУнун акысын төлөөдөн баш тартып, кызыл китебиз турса, эмне үчүн биз кайрадан дагы сиздерге төлөм төлөп, кызыл китебибизди жаңыртышыбыз керек деген ойду айтып атышат да. Жер мунапысы аркылуу турак жайларына укуктук документ алуу үчүн эң көп арыз Кочкор районунан келип түшкөн. 2009 жарандан түшкөн арыздын 75%-ын өтүнүүчү канааттандырылган. Айта кетсек, Сары Булак, Ак Кыя, Төлөк айылдары жайыт жерлерде жайгашып калгандыктан, ал айылдарда жашагандар мунапыс аркылуу кайра документтерин алууга туура келген. Бүгүндө мынакей былтыркы жылга салыштырмалуу бүгүн арыз көп болуп атат. Эмне үчүн дегенде, бул мунапыс маселеси 1 майда бүтөт деген. Жалпы эле бизде мындай Кочкор жергесинде көп мындай проблемный участкалар өтө көп экен. Баягы шахматный деп коет, жөн эле калктуу конуштун ортосундагы жерлер бар экен. Аны мынакей айыл өкмөттүн балансына алып, кийинки кезекте тургандарга берели деп атабыз. Баары мыйзамдын алкагында болуш керек деп эсептейм да. Бүгүнкү күнгө келип түшкөн арыздардын ошонун ичинен 6638-и коомдук билдирүү. Окшогон көйгөйлөр ар бир районда бар. Көбүнчө 1990-жылдардагы айрым турак үйлөр айыл чарба багытындагы жерлерге курулуп калгандыктан, мурдагы берилген укуктук документтерин мунапыс аркылуу кайрадан алууга туура келүүдө. Эксперттик комиссия мунапыстын 5 объектисинин негизинде 2020-жылга чейин курулган үйлөргө мыйзамга тууралап укуктук документтерди берүү чечимин кабыл алышты. Ошондой эле жарандардан арыздар дагы деле келип түшүп жаткандыктан, кабыл алуунун мөөнөтүн 1 июнга чейин узартышты.
бүгүн дагы талаптар болуп аткандыгына байланыштуу 1-июнь деп акыркы дедлайнды белгилеп беришти. Ошо 1-июндан баштап токтом долбоору жакында кол коюлган атат экен. Азыр бизге айтышты 1-июндан баштап ушул мунапыстын алкагында арыз алуу токтотулат. Ошо 1-июнга чейин жалпы жарандарды да биз чакырат элек. 1-июнга чейин жалпы арыздардын баарын берип, ушул мунапыстын алкагында жерлерди мыйзамдаштырып калыш керекпиз. 576 арызга баш тартылды. Булар болсо ошо мунапыс мыйзамына дал келбеген арыздар болуп саналат. Ошол 21-мыйзам бар, ошонун 3 пунктундагы талаптарына Дал жооп ушул бербейт. турак жайынын укуктук документи жок адамдардын көйгөйлөрүн чечүү максатында 2022-жылы мамлекет башчысы Садыр Жапаров жер мунапысы тууралуу мыйзамга кол койгон. Анын негизинде 3 жылга чукул аралыкта Нарын облусу боюнча 7424 жарандан арыз түшүп, 3500дөн ашуун адамга жерге жана турак үйгө ээлик кылууга укук берген документтер берилген. Максат Абдырахманов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунда асыл тугум мал багууга ыктагандар барган сайын өсүүдө. Сандан сапатка өтүү учур талабы болгондуктан фермерлер эт, сүт багытындагы малдын башын көбөйтүүнүн аракетинде. Алардын катарында Кочкордун Исакеев айылынын тургуну Баялы Дүйшекеев дагы бар. Ал күнүнө 30 литрге чейин сүт берген уйларды көбөйтүүдө. 15-20 күн болуп калды. Кочкор районундагы Исакеев айылынын тургуну Баялы Дүйшекеев үй бүлөсү менен эмгекти сүйгөндөрдүн катарында. Учурда анын короосунда суткасына 30 литрге чейин сүт берген 10дон ашык баш ар түрдүү тукумдагы уйлар бар. Бул уйларды мен мындан 5 жыл мурун баштадым да, уйга кызыгыпчы. Башында жылкы кой кылып жүрдүк. Аларда деле жакшы, жылкы деле малдын асылы да. Бирок көп результат бере алган жок ба. Анан утур 1-2 уй алып келип атып эле анан уйга кызыгып кеттик. Ошо уй малы жакшы, берекелүү болот экен. Бул эмне деген порода бар? Мында эми основной чүйдүн уйлар бар. Чехияныкы бар. Сатып алдым ошо элден эле. Европадан келген жана. Бул да бир өзүнчө порода. Мына, сукач, мына. Bu da süt et багыты да. Туганда бир 3 ай, 4 ай бир 27 литрге чейин берет. Bu da аябай жакшы порода экен. Уйдун сүтү тилинде деген фермер асыл тукум уйларын канчалык көп жем чөп жегени менен чыгашаны толук актайт дейт. Ошондой эле төлү дагы жогору бааланат. Жаңы туулган музоос эле 50 000 сомду чамаласа, чоң уйлар 350 000 сомго чейин барат. Бул жердеги бир уй бир биздин мындайча айтканда бир жакшы берген кыргыз уйдун бир 3 уйдун ролун аткарып коет да бир. Мындайча айтканда ашык айтпайлы. Бир 2,5 литр берген уйдан бир 4 бакканча мындан бир деле баксаң жакшы да. Аяк жагына айла жок. Сүт берген жагына эми айла жок да. Кандай берсең уй ошондой актап берет экен да. Ошо жем чөптүмне чөбүм өзүмөн болот. Жем дагы анча-мынчасы өзүмөн болот. Анан сатып алам, берем, бирок ошонун баарын актайт экен. Өзүң иштетсең. Ушинтип селосун алып келип берип турат ылдый жакта. Азыр күн ысып калды. Кичине эметпесин деп салгын. Фермер сүттү өзү иштетет. Азырынча үй шартында эле сүзмө, сары май, каймак өндүрөт. Күнүнө 120 литр сүт саайт. Алдыда чакан цех түптөп, талаптагыдай шарт түзүү аракетин кылып жатыптыр. Даярдаган сүт азыктарын Кочкорго, балыкчыга чейин алып барып сатып турат. Саап эле өткөрсөң эч кандай анда актабайт. Бизде сүт арзан да болсо. Бүт эле чүйдө деле арзан болот. Чүйдө 34 сом, бизде бир 29 дейт, мен деле өткөрүп көрө элекмин. Бизде мындан деле тойтты үзмөй жок, беребиз. Мындай оору суркоодон кандай эми бар? Оору суркоо мына уже 5 жылдан деле ашып калды. Мен биринчи азастан кылып баштадым да. Ушул шарп, анан тигиндей мындай өнөкөт оору такыр болгон жок да. Только витаминдерди жакшы берем мен, мисалы, германский витаминдер бар. Жана мелдерди берем, российский. Тамак аш жагынан эметпейм да. Кем кылбайм. Айылга үлгү болгон фермер алдыда чакан чарбасын көбөйтүүнү көздөп жатыптыр. Чет жактан келген уйлар Нарындын климаттык шартына да бат көнгөндүктөн багууда түйшүк жаратпайт. Норuz Аблаев, Нарын жаңылыктары, Кочкор району.
Учурда айдап себүү жумуштарынын 3/1 аяктап калган. Нарын облусунда мурдагы кездерге салыштырмалуу олуттуу көйгөйлөр жок. Талап кылынган үрөндөр жана техникалар жетиштүү. Демек, өнөктүктүн өз мөөнөтүндө бүтөөрүнө толук ишеним бар. Мына ушундай жагымдуулук байкалган Кочкор районундагы аракеттер кийинки материалда. Жалпысы өз алдынча чарба жүргүзүүгө өткөнүндө Теңдик айылынын дыйканы Нурлан Болотбек уулунун үрүшүнө 1,5 гектар аянт тийген. Бирок ага айдап сепкендери муктаждыкты толук канааттандыра бербегендиктен ижарага кошумча жер алып иштетүүгө мажбур. Эгер буга чейин үрөндүн тартыштыгынан жана күйүүчү майдын кымбаттыгынан ойлогондору ордунан чыкпай келсе, азыр абал оң жагына ооп, түйшүгү кыйла эле азайды. Айрыкча керектелүүчү уруктун баасынын 30%-ын мамлекет өзү төлөп берери жана солярканын алда канча төмөн наркта бөлүнгөндүгү дыйкандар үчүн кыйла жеңилдик болмокчу. Жакшы эле жеңилдиктер болуп атат буюрса. Башка жактан алсаң 26 сомдон болуп атат. Bu жакта болсо мына 18-17 сомдон алып атабыз. Жакшы эле болуп атат буюрса жеңилдиктер. Ушундай үрөн чарбалар көп болсо жакшы болгон атат да Кочкор районунда. Нурлан сыяктуу Кочкорлук талаа кайраткерлеринин керектерине жарап жаткан Чоң Булак Кытай үрөнчүлүк чарбасынын курамында 100 гектар айдоо аянты бар. Мында арпанын жана буудайдын мыкты сорттору эгилгендиктен Кочкор районунда суука байымдуулугуна жараша түшүмү мол кылкандуу даан эгиндеринин аянттары көбөйүүдө. Муну жергиликтүү дыйкандардын суроо талаптарына жана сунуштарына ылайык жүргүзүлгөн илимий иштердин жемиштүү натыйжасы катары бааласак болот. Элден сурайбыз, эмне үрөн алып келели, эмне үрөн менен камсыз кылалы депчи. Анан алар заявка беришет, ооз эки берет, кагаз түрүндө берет, 2 кырдуу арпа айдайбыз, комбайнер айдайбыз, маргарит айдайбыз депчи. 6 кырдуу айдайбыз, 4 кырдуу гелиос айдайбыз депчи. Анан ошол элдин эмеси менен, суроолору менен, заявкасы менен сапаттуу элита сортунан алып келип туруп айдап, ошо элди камсыз кылып атабыз. Быйылкы өнөктүктө Нарын облусу боюнча 6,953,800 тонна үрөндүн керектелери алдын ала эсептелген. Бүгүнкү алардын 95%-ы даяр жана четинен таратылууда. Ошондой эле буга чейин көкөйгө көк таштай тийип келген техникалар жана айдап себүүгө зарыл шаймандарда жетиштүү. Тагыраагы ушул тапта 2000дей трактор, 1000ге жакын сoko, 260 эгин сепкич жана 1256 тырмоо, кутман талааларда иштер менен алек. Эми элеттиктер мурдагыдай бириндебей, дээрлик баарысы техникалык сервистердин кызматтарынан пайдаланышууда. Эмейинки сепкендики 1000 сом болуп атат гектарына. Айдагандыкы 4,5 сом болуп атат. Май сайы менен ичинде болуп. Тырмагандыкы 1000 сом алып эле. Учурда ушундай көрүнүштөр өкүм сүргөн Кочкор районундагылар бул жолу көнүмүш арпа, буудай, чөп, картошка менен гана чектелип калгылары жок. Май кластерин өнүктүрүү боюнча ошол бир 13 гектардан баштайлы деп атабыз, 20 гектар деп атканбыз, 13 гектарга үрөн даярдап, Кудай буюрса ошо сафлор айдап. Сафлор өсүмдүгү баягы кайрак жерге жакшыраак өсөт экен, сууну көп талап кылбайт экен. Ошого басым жасайлы деп атабыз быйыл. Мөмө жемиш кластери боюнча карагатка басым жасап атабыз. Эске салсак, үстүбүздөгү жылы Теңир Тоо жергесинде 44 мен 45 гектар жерге айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 10 түрүн эгүү болжолдонулган. Ошондо пайдаланылбай калган аянттар былтыркыга салыштырмалуу 274 гектарга кыскармакчы. Жазгул Усубалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары, Кочкор району. Борбордук Азия университети тарабынан быйыл Нарын шаарынын аймагына 2,5 миңден ашык каргандай бактырактардын көчөтү отургузулат. Жаш көчөттөрдүн көбүнчөсү мөбө жана көрк берүүчү дарактар. Учурда көчөт отургузуу иши кызуу башталып, алгачкылары аталган окуу жайдын айланасына тигилүүдө. Мындан 3 жыл мурун түптөлгөн чакан сейил бакта тегилип жаткан жаш көчөттөр өрүк бактары. Алар алыскы жакынкы облустардан ташылып келбестен облус аймагындагы питомниктерде өстүрүлүп, эми калаанын батыш чөлкөмүнө отургузулууда. Тагыраагы бул ишти Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн алкаганда Борбордук Азия университети өз өнөктөштөрү менен биргеликте жүзөөгө ашырууда. Бул көчөттөрдүн өзгөчөлүгү ошол көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыккандан кийин абада ошол өзүнө кармап кала турган бир эффект берет экен да. Ошону net zero же болбосо нөлдүк эмиссия деп коет. Ошонун негизинде ошо экологиялык дагы бир пайдалуу бир өнөктүк деп атасак болот да. Анан бул өзү этап менен баскыч менен жүргүзүлөт.
Жазгы жашылдандыруудан артта калбай өз аймагын абатка айландырып жаткан окуу жай быйылкы жылы калаанын батыш чөлкөмүнө 2,5 миңден ашык көчөт тигүүнү мерчемдеген. Учурда бак тигүүнүн алгачкы жумуштары башталып, алгачкылары сейил бактарга отургузулууда. Бул ишке Альфа Телеком жабык акционердик коому дагы өз көмөгүн көргөзүүдө. Бир гана көчөттөн эмес, бул азыр көрүп атабыз. Айланма шөрөнү бул көчөт отургузуп коюш оңой, бирок аны сактап, тазалап турган жакшы сөз бар эмеспи? Тазалаган жери таза эмес, башында ыргытпаш керек мусордун баарынчы. Бактыгы ишине чөлкөмдөгү тургундар дагы четте карап турбастан катышышты. Алар өз аймактарына тигилген көчөттөрдү өлтүрбөй, өстүрүп кетебиз деген тилекте. Жакшы тигилгени жакшы, бирок карап туруш керек да. Бактыда карап, сугарып, суу куюп, ама жергиликтүү жашоочулардын өзүбүздөн да кичине эме колдоо керек го дейм да, ошо бакка кичине парктын тазалыгына жок дегендечи. Мындай орнотулган нерсени мындай жакшы колдонуп, сындырбай, өзүбүздүн эртеңки өсүп келаткан кичинекей балдарыбыз үчүн. Аткарылып жаткан иштин негизги максаты аймактагы экологиялык туруктуулукту сактоого, салым кошуу жана коомдун жаратылышка болгон аң сезимин өзгөртүү болуп эсептелет. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын районунун Миңбулак айылында Бикарт клиникасынын дарыгерлери тарабынан ден соолук кербени аттуу кайрымдуулук акциясы өткөрүлдү. Кардиолог, терапевт, уролог, УЗИ адистери жана башка дарыгерлер калктын саламаттыгын жеринде акысыз текшерип кеңеш беришти. Теманы кабарчыбыз Жаркын Айгүл Ташыркызы улайт. Асыл Жумакадырова Миңбулак айылынын тургуну. Ал ден соолук кербени акциясы тууралуу угуп, ден соолугун текшертүү алуу үчүн атайын келген. Алгач кан басымы жогору экенин көргөн ак халатчандар дароо кардиолог дарыгерине жиберишти. Ошо Бишкектен ак халатчан врачтар келиптир. Рахмат. Булар да мени текшерип, давлением жогору экен, ошолорду текшерип, жүрөгүмдө бар экен. Аппараттар, жакшы аппараттар менен бекер келип баарыбызды көрүп атат. Бишкекке барыш үчүн 10 миң деген, 20 миң деген акчалар кетмек. Рахмат ушу кардиолог, эндокринолог, көп врачтардын баары келиптир, ортопедтер. Миңбулакта өткөн бул медициналык кароонун жүрүшүндө текшерүүдөн өткөн айрым адамдарда залалдуу шишиктер жана гинекологиялык оорулар аныкталды. Дарыгерлер ооруну эрте аныктоо менен дарылоо мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилешип, бейтаптарды мындан ары текшерүүдөн өтүүгө жана дарыланууга багытташты. Айымдардан болсо эми эгерде булардын ички жыныс мүчөлөрүн карасам, кисталар чыгып атат, аялдардан ыйлакча деп коебуз да, ыйлакчалар чыгып атат. Кээ бир аялдардан жанагы кичинекей миоматозный шишик деп койсо, ошолорду аныкталып калып атат. Бир атадан болсо мойнунан чоң шишик таптык. Эми биз гистологический диагноз кое албайбыз да. Биз ал шишикти УЗИ аппарат менен аныктадык. Ошон үчүн мен да айыл элин чакырып кетет элем, ушу өзүңөрдүн ден соолуктарын карашсын. Бул кербендин негизги максаты республиканын ар кайсы аймактарын кыдырып, дарыгерлерге жетүү мүмкүнчүлүгү чектелүү калкка жардам көрсөтүү. Эрте аныкталган дартты дарылоо натыйжалуулугу жогору болот дейт адистер. Өзүбүз эле өз каалообуз менен дарыгерлер тобу менен ошол белгилүү бир айылдын элин толугу менен текшерели деген ой менен келгенбиз. Бул жерде бир канча больницанын дарыгерлери бар. Бишкектен эң негизгиси ошо Бикарт клиникасынын дарыгерлер тобу, медайымдар келишти. Эң көп көрүлгөн нерсе статистикадагыдай эле бул кан басымынын жогорулугу. Андан башка көбүрөөк көрүлгөн нерселерден бири бул салмактын өтө жогору болушу. Ушул эки нерсе мен байкаганымдан кайсыл жерде болбосун биринчи, экинчи орунда келе жатат. Салмактын жогору болгону бул кант диабетине, кан басымынын жогорулашына, инсультка, инфарктка, өөрөк ооруларына себеп болот. Иш-чаранын алкагында айыл элине кардиолог, терапевт, гинеколог, невролог жана УЗИ адистери акысыз жардам көрсөтүштү. Айрыкча 40 жаштан жогорку тургундарга жана жүрөк оорулары менен каттоодо тургандарга өзгөчө көңүл бурулду. Жаштар арасында да алдын ала текшерүүлөр жүргүзүлүп, жүрөк кан тамыр оорулары боюнча тобокелчилик деңгээли аныкталды.
Эми ден соолук кербени Жалал Абад, Ош облустарына барып, кайрымдуулук акциясын өткөрүп, калктын саламаттыгына кам көрүүгө чакырык жасашат. Жеркынай Култашыр кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Франкофония жумалыгынын алкагында Франциянын Кыргыз Республикасындагы элчилиги Салымбеков университети менен биргеликте Нарын шаарында атайын маданий агартуу программасын уюштуруп иш-чара өткөрүлдү. Анын максаты маданий жана билим берүү тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, француз тилин жайылтуу, ошондой эле кыргызстандык жаштарды Францияда билим алуу мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштыруу. Ага Нарын облусунун мектептеринин жогорку класстын окуучулары катышып, француз элчилиги менен француз тилин талкуулоо жана интеллектуалдык кино көргөзүлдү. Ошону менен бирге маалымат алмашууда Францияда билим берүү кыргызстандык студенттер үчүн мүмкүнчүлүктөр, артыкчылыктар жана программалары жөнүндө түшүндүрүү өттү. Je suis très heureux d'être de retour à Narine pour Нарынга экинчи ирет келгениме абдан кубанычтамын. Бул сапарымда мен Салымбеков университетине барып келүүнү чечтим. Бул университет ар кыл багытта билим алган көптөгөн студенттерди даярдайт. Мен бул жакка келүүдөгү максатым франкофонияны жайылтуу. Биз француз тасмасын көрсөттүк жана француз тилин Нарында өнүктүрүүгө, калыбына келтирүүгө аракет кылып жатабыз. Бул тууралуу университет менен талкуу жүргүзөбүз. essayer donc de développer, de rétablir la langue française. Улуу жеңишке 80 жыл майрамды утурлай УТРК Нарын телерадио компаниясы бизге тынч заманды тартуулаган баатыр аталарыбызды жеңишти жакындатууга орду чоң оруктун ардагерлери туурасында көрсөтүүлөрүбүздү баштайбыз. Нарын облусунда улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынан жалгыз сатынды ата гана калды. 100 жаштын босогосунда турган ардагер ар жылы келген жеңиш майрамын балдарынын жана неберелеринин курчоосунда тосконду жакшы көрөт. Урпактарына тынч жашоону белек кылган баатыр атадан УТРК Нарын кабар алды. Эл журтта тынчтык болуп, эл журт жакшы жашасын, тынчтык болсун. Жалпы Улуу жеңиштин 80 жылдыгы. Мындан туура 80 жыл мурда майдан талаасында жарадар болуп, жараткандын буйругу менен аман-эсен үйүнө кайтып келген Сатынды ата азыр 100 жаштын босогосунда турат. Каардуу жылдардын балдары аталып, кан майданга күлгүндөй 18 жаш курагында жиберилген. Ардагер аскерге чакырылганда алгач Алмата шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында даярдыктан өтүп, андан ары Ленинград шаарын бошотууга катышкан. Ал күндөрдү эстеп айтып отурууну ардагер башынан жактырбайт. Майданга бардык, жеңиш биздики болду. Кудайга шүгүр деп гана жооп бергенди сүйөт. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш биздики болду. Ата мекенди коргодук, жакшы. Эл журт болсо тынч болсун. Талай замандар болду. Талай согушуулар болду. Жеңиш биздики. Ата мекенди коргодук. Жакшы, эл журт тынч болсун. Тынчтык болсун. Жакшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Небереси сыймыктана санап жаткан көкүрөгүндөгү орден медалдар Сатынды атанын жөнөкөй эмес турмуш жолундагы мээнетинин акыбети. Согуштан кайтып келгенден кийин да чарбада тынбай иштеди. Үй бүлө күттү, уул кыздарды өстүрүп билим берди. Азыр небере чөбөрөлөрүнүн сыймыктуу, барктуу чоң атасы. Мен согуш кинодон ошо арасынан жокейлери бар го. Ошо атамды издеп баштайм да. Анан менин мектебимден Жибектин атасы, чоң атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоң атамдан көп жашашын деп тилейм.
Нанды биз тандап жесек, катуу нандарды жебей жумшак нан жесек, биз ушул ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын канчалык немесин белгиле, антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген. Тартипти өзгөчө сүйүп, адал эмгекти туу тутуп, жумшак мүнөздүү карманып, айланасын жупуну жашоого чакырган ардагер балдарына чоң үлгү. Алар атасынын жашоонун оош кыйыштарын токтоолук менен кантип жеңгенин көп айтышат. Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады, билимге. Эл журтка атам аябай жакшы, жумшак мамилеси, жардамы берчү бүт элдерге. Ардагердин өмүрү чыныгы өрнөк экен. Атак, даңк, байлык кууп, көр дүйнөнүн артынан эч түшпөптүр. Мойнуна жүктөлгөн милдетти так аткарып, мекен коргоп, эл журтуна алдан тайганча кызмат кылыптыр. Ага буга наалыбай бар жашоосун барктоону, ага тууганга, бечарага жардам колун сунууну балдарына дайым насаат кылды. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Ат Башы району. Ушуну менен нарын жаңылыктар маалымат топтомунун соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.